Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Акыркы саясий кырдаалга кандай саясий топтор ушул байгеде келе жатышат, кимисинин канчалык мүмкүнчүлүктөрү бар, кимисинин кандай артыкчылыктары бар жана кимисинин кандай кемчиликтери бар. Ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи биз ошондой сөз кыла турган топ бул кандай деп койсок, мындай шарттуу түрдө топторду биз атап алабыз. Батышчыл демократтардын тобу деп атап коелу шарттуу түрдө. Булардын аты айтып тургандай батышчыл, батыш демократиялык идеологиясын туу туткан, ошондой демократиялык бир көз караштардагы бир топ да бул. Мына кечеги күнү ушул айрыкча булардын азырынча ана башы болуп Текебаев бара жатат. Кечеги күнү көрдүңүздөр ушул конституциялык реформаны талкуулоодо азыркы бийлик бүт калган бийлик бутактарын жана башка коомдук саясий институттардын баардыгын узурпациялап алды деп ушул конституцияны жаңы конституциянын редакциясын талкуулоодо булардын баардыгын көрө алдык. Мисалы үчүн ошол эле Роза Отунбаева, Клара Сооронкулова, Феликс Куулов, Раушан Жээнбеков жана дагы ушулардын азыр башчысы деп эсептелип келе жаткан Өмүрбек Текебаев. Булар ушундай батышчыл көз караштагы демократ ушундай бир принциптерди тутунган, эскиден келе жаткан, союз менен күрөшүп, кийинки кезде ушул батышчыл идеология дайыма ушул Советтер Союзу менен күрөшүп келген. Ошонун негизги натыйжасы, продуктулары болуп, мына ушул саясатчылардын тобун эсептеп коюуга болот. Бул менин жеке көз карашымда, балким жаңылып жатышыбыз дагы мүмкүн. Бул ушундай батышчыл демократтардын тобу деп аталат да. Эми биз бул топтун күчтүү жактарын айта кетели. Абдан эскиден келе жаткан саясатчылар бар. Булардын ичинде абдан күчтүү Куулов сыяктуу динозаврлар, Текебаев, ошол эле Роза Отунбаева Союздун кезинде дипломат болуп иштеген. Бул топтун эң артыкчылык жактары абдан билимдүү топ болуп эсептелет да. Кыйын билимдүү болбосо дагы бул топтун ичинде мисалы үчүн Текебаев сыяктуу өтө тажрыйбага бай, саясатты чемичкедей чаккан ушундай кыйын кишилер бар да булардын ичинде. Булардын эң бетке тутар, кыйынсынган жактары ушул билимдүүлүгү булардын жана демократиялык көз караштары. Кандайдыр бир деңгээлде биз кыргыздар дагы демократпыз деп келе жатабыз. Ошондуктан бул топ ушул кыргыздардын демократ экендигин жана батышка умтулган көз караштагы интеллигенциянын топторун жана башкаларды өздөрүнүн тегерегинде топтоп, эскиден келе жаткан аябай күчтүү топтордун бири. Бул топ негизинен ушул Бакиевди кетирүүдө чоң активдүү ролду ойногон, убактылуу өкмөттү түзүп жана башка нерселерди кылышып. Эми бул топтун артыкчылык жактары менен эле бирге кемчилик жактары дагы көп да бул топтордун. Анткени ушул биздин менталитетке булардын принциптери көбүнчө жакпайт. Айрыкча азыр мындай көбүнчө ушул жакшы билимдин кемдигинен, жаштарга мындай көңүл буруунун жоктугунан же болбосо адамдардын өзүнүн кандайдыр бир диний, духовный жактан көздөрүнүн ачылып бара жаткандыктарынан биздин кыргыздын менталитетине туура келбеген. Булар биздин менталитет менен эсептешкилери келбейт. Маселен, ошол Роза Отунбаеванын көз карашын алалы. Жылаңач аялдарды чыгарып, ич кийимдерди ийилип, мындай тетири нерселер биздин кыргыздын баягы классикалык каада салттарыбызга туура келбеген. Анткени биз кыргыздагы байыркы элдерден болобуз. Туура келбеген нерселери менен муну мындай талкуулай келгенде коомчулукка ушул жагынан жакпай. Бул булардын кемчилиги. Булардын азыркы кездеги лидери ким? Булар мына азыр жакынкы кезде шайлоо, президенттик шайлоо негизинен азыркы ушул конституция боюнча жаңы конституциянын редакциясында дагы ачык келтирилди. Эгерде ачык келтирилбеген учурда деле президенттин бийлиги, бизде президент деп эле койсо, ал кишиде бийлик боло турганына ишенген ушундай карапайым калкпыз. Ага мыйзам тарабынан бийлик берилеби, берилбейби, аны менен биздин чатагыбыз жок. Ошол президентти бийликтин адамы деп эсептейбиз.
ушундай президенттикке булар кимди көрсөтүп жатышат? Ушул батышчыл демократтардын топтору. Көпчүлүк айтып жатышат, Бактыбек Калмаматовду көрсөтүшү мүмкүн. Ушул Бактыбек Калмаматовдун мугалими болгон тиги Өмүрбек Текебаев деп кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн. Бирок мен бул Бактыбек Калмаматовдун бул топко кошуларына толук ишенбеймин. Анткени ал кишинин өзүнүн айткандары дагы бар. Бирок ал кишини биз башка бир топко кошобуз. Бирок кандайдыр бир деңгээлде электораттын ичинде, ошол эле башкы саясатчылардын ичинде ушулардын bir işengen aldыңкы ушул шайлоого көрсөтө турган, президенттикке көрсөтө турган bir мисалы үчүн Садыр Жапаровго каршы ошондой эле Адахан Мадумаровго тең келе турган bir саясатчыны даярдаш керек да. Өмүрбек Текебаев өзү менин оюмча барбайт болуш керек. Бул мына кечээки шайлоодо деле өзү катарга кошулган жок, уже кире албайт. Эми мына убакыт өтүп кетти. Бирок да кандайдыр бир акыркы кездердеги Америкадагы 70-80ге чыгайын деген чалдын бийликке келиши менен биздин кандайдыр бир картаң саясатчылардын ичинде дагы үмүт отун жандырып койду. Бирок бул батышчыл демократтардын лидерлеринин ичинде албетте Текебаев жок. Бирок ушул азыркы бийликтегилер айтмакчы, ошолордун ана башчысы болуп эсептелет Текебаев. Булардын артыкчылык жактары ошондой билимдүүлүктөрү, башка жактары кемчиликтери, батышчылдыгы, лидери болсо ушул Калмаматов деп жатышат, бирок Калмаматов эмес. Менин оюмча булар Бабур Төлбаевди лидер кылып алышы мүмкүн, же болбосо Садык Шерниязды. Бирок кандай болгон учурда дагы булардын азыркы кездеги бир чоң оркойгон минусу Текебаев ушул шайлоого өзү жетектеп бара алган жок. Анткени ал азыр башкача бир ушул жакынкы эле кездерге чейин башкача бир саясаттарды жүргүзүп келген болчу. Балким өкүнүп жаткандыр өзүнүн жетектебей калгандыгында. Бул батышчыл демократтардын тобунда мындай күчтүү элди артынан тартып кете ала турган лидери жок. Мисалы үчүн Бабур Төлбаевди ала турган болсок, ал киши финансист, буга чейин саясатта жүрбөгөн, кандайдыр бир деңгээлде ушул демократиянын идеяларын тутканы менен элди эрчитип кете албайт. Садык Шернияз ал деле элди эрчитип кете албайт. Мындай ишеним жок. Жалпы ушул Адахан Мадумаров сыяктуу же болбосо жок дегенде ушул Калмаматов сыяктуу бир элдерди эрчитип кетүүгө булардын мүмкүнчүлүктөрү жок да. Бул батышчыл демократтардын тобу. Буларга азыркы кезде абдан каттуу ушул конституцияны талашып, ушулар азыр негизинен демилгени көтөргөн топ ушулар. Конституциянын ката жактарын эмне себептен талкууга коюлбай мындай алынып келинип калды, конституциялык кеңеши жок эле, элге талкуусуна сразу чыгып кетти деп иши кылып койчу. Кайсыл жактан болбосун булар каттуу ушул Садыр Жапаровдун бийлигине каршы идеологиялык чабуулга өтүштү да. Булардын коркунучтуу бир жагдайларын дагы айтып коюшубуз керек сөзсүз түрдө. Анткени булардын тилеги боюнча ушул бүт дүйнө эли бизге блокада кылса, ушул Садыр Жапаровдун саясатына байланыштуу узурпация кылып алды, андай мындай деп туруп бизди Түндүк Корея сыяктуу бир кыйынчылыкка кептелсе, анан мына биз туура айттык элек го, мына Садыр Жапаровдун командасы ушундай жака алып бара жатат деген сыяктуу көз карашты пайда кылыш үчүн башка булар өздөрүнүн эски байланыштарын, азыркы булар абдан билимдүү да. Чет өлкөлүк атайын граждандык коомдун өкүлдөрү бар булардын ичинде, Рита Карасаартова деген тиги демократтар сыяктуу. Ушундай адамдарынын жардамы менен чет өлкөдөгү патрондору менен сүйлөшүп, булар кураторлору менен кандайдыр бир Кыргызстанга блокада жасатып, ошол Түндүк Корея сыяктуу бир кыйынчылык келсе деген дагы ойлорун айтып турушат да. Булар мына туура эмес саясат болуп жатат. Мына бүгүн эми тиги ООН акчасын бөлбөй койду, эл аралык уюмдар бербей жатат, бизди эч ким тааныбай жатат деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен, ушундай идеологияны жүргүзүү менен булар өздөрүнүн позициясын тактап, өздөрүнүн күчүн алдыга кетиргилери келип жатышат. Бирок булардын мен айткандай так лидери жок азыр. Кимди карманышын билбейт. Бактыбек Калмаматов булар тарапта эмес. Ал Бактыбек Калмаматовдун тобу жөнүндө дагы сөзсүз айтабыз кез келгенде. Азырынча мен ушул батышчыл демократтардын тобу жөнүндө айтып жатам. Буларга каршы абдан чоң
азыр согуш жүрүп жатат деп койсок болот. Маселен, ушул Садыр Жапаровдун командасы тарабынан ошол эле Камчыбек Ташиевдин телевидениясы регион күндө сайрап жатат Текебаевдин ким экендиктерин. Текебаевдин эски душмандарын чогултушту, Өмүрбек Абдрахманов сыяктуу ошолорду сүйлөтүп айтор. Булардын Садыр Жапаровдун командасынын ою боюнча эң негизги булардын баягы орусча айтканда идейный вдохновитель деп коет. Идейный ушундай дем берүүчүсү Текебаев деп туруп, ошол Текебаевди негизги ядро катары каттуу согушуп, ошол регион ТВ жана башка ушул Садыр Нуркожоевичтин мындай көз карашын тутунган социалдык желелердеги башка нерселер аркылуу, блогерлер аркылуу, башкалар аркылуу, телевидениясы аркылуу каттуу соккун ушул батышчыл демократ деп атап жаткан топтун азыркы мындай ана башчысы Текебаевга каршы каттуу идеология жүрүп жатат да, азыркы кезде согуш жүрүп жатат достор. Эми биз экинчи чоң топту алалы. Чоң топ дегенибиздин себеби булар бийликте. Азыркы кезде кээ бирлер айтып жатышат, бийликти узурпациялап алды, башкалап алды. Бул биз азыр Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Буларды биз шарттуу түрдө кандай деп койсок, мындай демократ жок, реформатор, курултайчы реформаторлордун командасы деп атайлы. Курултайчы реформаторлордун, реформатор курултайчылардын командасы. Анткени булар азыркы негизги ушундай конституциянын эң жаңы башкалардын жүрөгүнө сая турган, ошол эле Текебаевга, ошол эле демократтарга жакпай турган жагы ошол курултай институтун киргизебиз деп жатышат. Ошондуктан биз реформатор курултайчылар деп коелу. Эмне себептен биз буларды иш кыла электе эле реформатор деп атап жатабыз? Анткени курултай институтун киргизүүнүн өзү чоң Кыргыздын саясатындагы, саясий аренасындагы чоң реформа болуп эсептелет. Мындай курултай деген билбейм, бизде башка жактарда жок болуш керек, башка дүйнөдө. Анткени курултай Кыргызда гана болгон. Ошол курултай институтун киргизип, булар сөзсүз түрдө реформага барышат. Анткени булар бийликте турушат. Мына ошол Текебаевдин командасын алалы. 30 жыл турушуп, биз кылабыз деп келишти. Атамбаев деле ошондой көз карашта болгон. Бирок коррупцияга чыланышып, башка болушуп, өздөрүнө байлык топтоо менен, саясий партияларды өнүктүрүү менен, ошонун ичинен жанагы партияларга мүчөлөрдү киргизип, шайлоого жеткизип, булардын бизнес экен. Ошондой жолдор менен реформаны каттуу кыла алышкан жок. Ал эми азыркы айтып жаткан реформатор курултайчылардын тобу кандай болбосун? Мисалы үчүн адамдык абийири реформа жасабай коюуга менин жеке оюмда жол бербейт. Анткени канча жыл түрмөдө жатты Садыр Нуркожоевич. Ошондой эле кыйынчылыкты, бут тосууларды Камчыбек Кыдышаевич көрдү. Булардын ичинде эң бир мындай бийлик менен дайыма келишип, бийликтин майлуу бутактарында келе жаткан саясатчысы Талант Мамытов мына азыркы кезде дагы президенттикке жетти. Карьерасын аябай жакшы кармап келе жатат. Анча кыйынчылык көрбөдү десек болот. Бул балким булардын стратегиялык мындай тактикалык хотудур. Биз баарыбыз эле бийликте болбой калсак, булар үч дос билесиздер. Илгертен ушундай каршылык көрсөтүп, өздөрүнүн оюн билдирип келишкен да. Забордон өтүү, жана башка жанагындай ойлору боюнча, жанагы кунтөр боюнча чоң очколорду топтошкон булар. Булар кандай болгон учурда дагы биз реформага барат. Анткени булардын артынан карапайым эл турат. Булар карапайым элден коркот, чынын айтканда. Мына 3 бийликти кетиришти карапайым эл. Демек, булар дагы туура жыйынтык чыгарып, ушундай биз сөзсүз түрдө реформага барышыбыз керек деп, мен ошондуктан буларды реформатор курултайчылардын командасы деп койдум да. Булардын кемчиликтерин айта турган болсок, буларда билим деңгээлинен тиги батышчыл реформаторлорго, батышчыл демократтарга караганда бул реформаторлордун билим деңгээли мындай карапайым, жетишсиз болуп жатат. Ошондой эле орусчадан кыйналышат, башкадан кыйналышат. Бирок булардын ниети таза, негизги түпкү ниети ушундай реформаларга баруу, элдин бийлигин орнотуу. А бирок кантип орнотуу, кайсыл саясатчылар менен биригүү, жалпы электоратты булар чогултуп алып кете алабы?
ушул азыркы кезде кылтылдап турган заманда артынан ээрчите алабы? Ушундай жагынан булардын эң кемчиликтери билим деңгээлинин, булардын кадрларынын арасында билим деңгээлинин мындай ошол эле лидерлеринин арасында жетишсиздиги, саясий аренада тажрыйбасынын аздыгы буларга ор коюп коомчулукта көрүнүп турат да. Бирок булардын бардыгы биз айтып жаткан нерселер мындай орусча айткандай поправимо дегендей да. Билим деңгээлди көтөрүүгө болот. Эгерде күчтүү менеджерлер келсе, билимдүү, илимдүү адамдарды өзүнүн тарабына тартып алууга болот. Мына азыр мисалы үчүн Садыр Жапаровдун ошондогу өткөндөгү өкмөтүнө мисалы Элвира Сурабалдиеваны тартып алды. Ошондой эле Тилек Токтогазиевди тартып алды. Эми бул Тилек Токтогазиев, Элвира Сурабалдиеванын канчалык деңгээлде булар өзү мен жана айтып жаткан топтун ичинен чыккан, маселен ошол эле демократ, батышчыл дегендей көз караштагы ушул мисалы үчүн Тилек Токтогазиев дагы абдан билимдүү жигит, чет тилдерди эркин сүйлөгөн, түшүнүгү чоң, мындай силер аны бадыраңчы андай мындай дегениңер менен бул абдан күчтүү билимдүү жигит да. Мен муну мурда колдогонмун, чынын айтканда азыр деле билимине мындайча айтканда таан беремин. Мисалы үчүн кечээки пандемия кезинде канча адамдарды, аппараттарды өз орнотуп коюу менен экономдоп, миллиондогон акчаларды экономдоп, миңдеген адамдардын өмүрүн алып калды. Муну эгер ишенбесеңер ошол көргүлө, эмне иштерди кылгандыгын сурагыла элдерден. Муну ошол кездеги жардам берген волонтерлор бардыгы жакшы билишет, ыктыярчылар, кандай иштерди кылгандыктарын. Эми ал киши реклама кылган жок. Ушундай билимдүү адамдарды топтой баштады Садыр Жапаров. Эгерде дагы ушундай жакшы адамдарды топтоп бир алдыга кадам таштап кетсе, булардын иштери поправимо, алдыга жакшы кетет. Булардын негизинен ниети жакшы. Бирок жанагындай билим деңгээлдиктери, башка жактары кемчиликтери бар да. Анан дагы бир кемчиликтерин айта кете турган болсок, булар мындай кандайдыр бир башка жолдордо эмес, чыныгы эле мындай эле узурпациялык жол менен бийликти, мына мисалы үчүн мыйзамды бузуу жолу менен бийликке мындай мисалы үчүн биринчиде эле жанагы гостиницада, мейманканада адамдарды чогултуп, кандайдыр бир күчтү топтоп, ошол жерде депутаттарды чогултуп, мындай карапайым адамдарга көрүнүп эле турду да, бийлик үчүн канчалык умтулуп, канчалык. Бирок мындай караганда булардын чечкиндүүлүгү бийлик үчүн ар кандай жол менен күрөшөт экен да. Мен туура деп айтпаймын булардын ушундай кылгандыктарын. Бирок кандай болгон учурда дагы булар натыйжасы болуп келе жатат да. Ал эми азыркы кезде буларды сындоо, узурпациялап алды, анан мындай кылып алды дегени бул албетте естественный жанагындай башка бийликке умтулган топтордун мындай жаратылыш мүнөзүндөгү сындар болуп эсептелет да. Албетте алар бийликке жетпей калды калгандары. Булар кандай болсо дагы бийликке келе жатышат жанталашып. Алар чечкинсиздик кылып коюшту. Чыныгы лидердин касиети анча-мынча жерде батырдык кылыш керек, анча-мынча жерде мыйзамды бузуш керек, анча-мынча жерде элди артынан сүрөп алып кетиш керек. Керек болсо бияка, керек болсо тияка элди артынан алып, элди бир туңгуюктан чыгарып кетүүнүн жолдорун издөө керек да. Ал эми азыркы кезде булардын ушундай методдору менен бара жаткандыктары албетте башка топторго жакпай турат. Бийлик деген ушундай абдан түрдүү жолдорду колдонуу менен, керек болсо кан агызуу, тиги Бакиевдин кезинде мен кече дагы айткам, тырс эткизип коюп эле атып коюп келе жатышкан. Аларга караганда булардын бийлиги реформага сөзсүз барабыз деп жатышат. Курултай институтун киргизебиз деп жатышат. Дагы мына биз качантан бери айтып келе жатабыз, курултай деп. Мына ошол курултайды киргизебиз деп жатышат. Ал эми жанакы батышчыл адамдар болсо буларга каршы аябай бүт мүмкүнчүлүктөрүн айтып туруп, жарыя кылып, ушул нерсени мындай эгерде бардыгы эле чыныгы кыргыздын эли башка нерсеси үчүн күйүмдүү адамдар болсо, ошол батышчылдар же болбосо ошол Текебаевдер чет өлкөлөргө жарыя кылбай эле биздин өзүбүздүн шерменде жактарыбызды жарыялоо менен өзүбүзгө өзүбүз бут тосуп, ушундай нерселер болуп жатат. Андай жок ымалага келип, кыйынчылыктан чыгып кетели, жалпы элдин кызыкчылык, карапайым элдин кызыкчылыгын ойлоо жок болуп жатат да башка бир топтордун арасында. Булар азыр мындайча айтканда ушул үч достун тегерегиндеги кандайдыр бир команда буларга ыктаган, кечеги күнкү коррупцияланышкан, алар байлыктарын топтоп мындай сактап калыш үчүн
albatta biйлик tarapka ынтылышат да. Булардын азыркы негизги милдети ошондой келе жаткан команданы мындай иргеп, элге ишеним бере турган, элдин үмүтүн жандыра турган нерселерди кылып кетиш керек да. Тилекке каршы буларда ошондой тактикалык жактан кичине каталар кетип жатат. О албетте чоң мамлекетти эми башка мамлекеттерге караганда биздики кичине эле, бирок өзүбүзгө жараша биз дагы чоң мамлекет. Сүйлөп коюш, башка кылып коюш, сындап коюш оңой нерсе. Ал эми башкарыш, канча миллион адамга пенсия бериш, канча миллион кызматкерлерге акча таап бериш, башка нерселерди чет өлкөлөр менен сүйлөшүү. Ушундай башка интеллигенциянын өкүлдөрү каршы туруп, биздин минус жактарыбызды чет өлкөлөргө реклама кылып, блокада кылгыла дегендей ишараттарды кылып турган учурда булардын мындай аракеттери абдан кыйынчылыктуу, мындай кыйын тосмого туш келген аракет болуп эсептелет. Ошондуктан булар эгерде дагы бийликти алып чыңдап эл үчүн кызмат кылып кетебиз десе, билим деңгээлдерин өтө жогорку, күчтүү менеджерлерди коюш керек. Эски бир коррупцияланышкан, атын булгап албай турган адамдардан алысыраак болуш керек. Маселен тиги Бабанов менен Садыр Жапаровдун чогуу сүрөттөргө түшүп, кол алышып, мынтип анан колдоп социалдык сеттерде сүйлөгөндүгү бул албетте Садыр Жапаровго абдан чоң минусту алып келди. Бул ушундай катачылыктарды кетирип жатышат булар албетте. Бул экинчи топ. Булар дагы азыр бийликтин ушундай мүмкүнчүлүктөрүн, рычагтарын пайдаланышып, административдик ресурс сөзсүз түрдө буларга иштейт. Булар сөзсүз түрдө кандайдыр бир болгон учурда деле биз кыргызбыз. Ушундай өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, кечеги күнкү Баткенде, Оштогу жолугушуудай, Нарындагы жолугушуудай мүмкүнчүлүктөрүн колдонушат сөзсүз түрдө. Бул алардын бир жагынан өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү, экинчи жагынан мындай минус жактары. Албетте бул эстетикалык жол менен боло турган нерсе. Ушундай топ менен кетип бара жатышат. Бирок Текебаев айткандай, булардын дагы эгерде бир коомдогу кылтылдап бияк-биякта башка адамдар биригип кетсе, байгени азыр улакты ушулар кармап алып бара жатышат Көкбөрүдө. Бирок алдырып коюшу сөзсүз мүмкүн. Анткени башка күчтөр топтолуп биригип булардан ошол байгени алып коюшу мүмкүн да. Үчүнчү топ жөнүндө сүйлөшөлү. Бул топ болсо Адахан Мадумаровдун кандай деп койсок, Адахан Мадумаровдун консервативдик социалисттик тобу деп коелу, шарттуу түрдө. Эмне себептен консервативдик жана социалисттик деп жатабыз? Мындай классикалык социалдык консервативдик деп коелучу. Социалисттик десек анда Атамекендик партия, Атамекен партиясына биз социалист эмеспиз дегендей ойлорду айтышы мүмкүн да. Эмне себептен консервативдик, социалисттик бул топ? Бул акыркы кездери буга чейин деле сиздер жакшы билесиздер, принципиалдуу түрдө башка адамдарга кошулбай туруп, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ушул советтик мектепти даңазалайт дайыма. Ушул Советтер Союзунун учурунда жакшы билим берилген, Советтер Союзу мындай өтө консервативдүү көз карашты, кыргыздын каада салттарына, кыргыздын классикалык ушул маданиятына көңүл буруу менен абдан билимдүү бул киши, абдан саясатты туура түшүнгөн киши. Негизинен бирок консерватор болуп эсептелет. Мындай күчтүү реформаларга барышы мүмкүн эмес. Бул даяр шаблонду кабыл алуу, ошол Советтер Союзунан алган, ошол тажрыйбасы топтогон күчтөрдү алуу менен бир принципте мындай бир программасы бар. Чынчылдык, тиги бу деген сыяктуу принциптери бар. Ушундай бир командада булчу абдан карапайым адамдардын арасында, анткени ушул Советтер Союзунун тарбиясын көрүп өскөн аксакалдар, анын ошонун балдары ошондой тарбияны көргөн. Ошондой ушул кишинин жеке өзүнүн сөздөрүнө күчтүү оратор бул киши. Жеке ушул сөздөрүнө ишенген адамдар, ушунун идеологиясына ишенген адамдардын тобу топтогон үчүнчү өтө чоң күчтүү топ ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун социал ушул консерватор топтору да өтө күчтүү реформаларга барабыз деп жатышат. Мен ойлоймун, булар бир бийликке келиш керек биринчиден күчтүү реформаларга барыш үчүн. Бирок менимче булардын карманган саясатына карап туруп, ошол эле Советтер Союзунун дайыма мактайт. Ошондой эле диктаторлорду, мисалы үчүн Каримовду айтып жүрдү бул киши. Путинди дайыма айтат.
ошол эле Путинди, ошол эле Каримовду башка мамлекеттер кандай кабыл ала тургандыктарын жакшы билесиздер. Ошол эле Путиндин командасынын ичинде мен кече дагы айтканмын, Москва менен Питер жана башка чоң шаарлардын ичинде гана жакшы күчтүү жашоо болбосо, тетиги деревняларында өздөрүндө газ туруп, газы жок, бензиндери кымбат, жашоо абдан нааразычылык, абдан күч, адилетсиздик бар Россияда деле. Ошол эле Өзбекстанда ушул кишилер мактап жүргөн Өзбекстандардын канчалаган өзбектер эгерде граница ачылса кыйналганынан биз жака чыгып иштеп келишет да. Эми мен Кыргызстан чын айтканда жыргап, куунап жатат деген жерим жок. Кыргызстан СНГ мамлекеттеринин ичинде абдан артта калды ушундай коррупциялык элементтердин айынан, башка нерселердин айынан. Бирок дагы бул Каримов сыяктуу жана башка Путин сыяктуу диктатордук көз караштагы адамдарды тутуп, ошол Советтер Союзунун баалуулуктарын жогору тутуу менин оюмча туура эмес. Советтер Союзунун кезинде биз чоңойгонбуз. Мен 91-92 жылдары мына 22-24 жаштагы курактагы болуп ушул акыркы союздун талкаланып аткан кездерин билемин да. Биз чоңойгонбуз ошол союздун кезинде. Мына азыр мына Үсөн Сыдыков деген аябай бир Бакиевдин желдети болуп жүргөн чоң аксакалыбыз бар. Ушулар биздин районда аким болчу. Ошол кездерде ушул Текебаевдер элдин тарабын талашып демократ болуп жүрүшкөн. Мисалы үчүн пахта терип жүрүп, достор, пахта терип жүрүп, биз биттеп кетет элек. Мен чынын айтайын силерге, уялбай эле. 6-класс, 5-класстан баштап алып барып жаткызып коет эле. Нан жок, башка жок, макрон менен эптеп жашап ушундай кездер болгон. Ооба, Советтер Союзунун күчтүү держава болгон, жакшы нерселери болгон. Бирок адамдарды эшектей кылып иштеткен да. Бизге андай системанын кереги жок. Биз өз каалообуз менен иштеген бир ушундай эски принциптерден алыс мага жакпаган ушул Мадумаровдун негизги карманган көз караштагы ушул советтик идеологияны жактагандыгы, ушул диктаторлорду мактагандыгы мага мындай туура келбейт да менин оюмча. Бул үчүнчү топ, өтө чоң күчтүү топтордун бири. Бул Адахан Мадумаров да азыр ушул Садыр Жапаров менен батышчылдардын аябай мындай каттуу салгылашып жаткандыгынан пайдаланып, балким Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун дагы абдан күчтүү чоң электораты бар. Мен бул кишини ушул депутаттык шайлоодо бул команданы пиар кылып, мен пиар менеджери сыяктуумун деп абдан мындай колдогонмун бул кишинин командасын. Буларда азыр дагы мүмкүнчүлүктөр чоң. Анткени азыр идеологиялык кандайдыр бир каршылашуучу чоң топтор ошол мамлекеттик аппарат менен Текебаевдин эски батышчыл көз караштагы адамдары кырылышып атат азыр. Ал эми ушул эле кезде бул киши дагы мындай акырын, дайыма өтө акырын ходдор жасайт. Адахан Мадумаров өз оюн билгизди. Анткени эки көпчүлүк тарапка кошулуп туруп мындай тетиги мыйзамды бузуп жатат булар, супер президенттик мамлекетке алып бара жатат деп туруп кечеги күнү эле өзү дагы ушундай президенттик башкарууну колдоп жаткан ири саясатчы Адахан Мадумаров азыр ошолдун өзү сыяктуу эле супер президенттик бийликти колдогон Садыр Жапаровдун командасына сын айта баштады. Чынын айтканда бул мындай көз карашын айтканы менен бул эки команданын начарлашы кандайдыр бир жактан бул кишинин жетишкен жактары дагы, мисалы үчүн командасы тууралуу айта турган болсок, өтө ири бир күчтүү команда жок, бирок өтө тыккан профессионалдардан турган. Ошол эле Ишенбай Кадырбеков кечээки депутаттык шайлоодон кийин ушул Адахан Мадумаровдун жанынан алыстаган жок. Ошол эле өтө консерватор коммунисттер партиясынын, Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев бул кишинин жанында жүрөт. Булар чоң профессионалдар. Дагы ушул сыяктуу кээ бир лоялдуу мындай кайсыл күчтүү болуп жатса, ошол жакка баш ийебиз деген бир кандайдыр бир бизнесмендердин тобу болуп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир Бакыт Төрөбаев окшогон саясатчылардын тобу болуп калышы мүмкүн. Эгерде ким күчтүү болсо, ошол жакка ооп кетебиз. Ким адилеттүү болсо, ошол жакка ооп кетебиз деген күчтөр. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, бул жерде башка идеологиялык жактан дагы, башка күчтүү жактардан дагы алып кете турган болсо, бул үчүнчү күчтө абдан чоң
mümkünçülüktөр var. Antkeni geçe 2 günkü şaylooda özüңüzдөр gördüңüzдөр. Kançalık but toskonuna karabastan Adakan Kinsenbayevich Madumarov'un komandası 7%'lık bariyerdi tosmonu basıp ötüp kandaydır bir dengelde özünün küçün görsöttü da bul degen esepteşүүгө bola turgan çınıgı realdуу küç ekendigin görsöttü dostlar. Bul üçüncü uşunday konservatorların toğu Adakan Madumarov'un jetekçiligi astındagı. Bulardın lideri жалгыз lideri ушул Adakan Madumarov ушул президенттикке келе жаткан. Жанакы kurultayçı reformatorlardan жалгыз lideri айтпай кетпейли Sadır Nurkojoyevich Japarov. Ушул эки лидер ушул жакта бара жатат. Ал эми тиги demokrat batışçılarda күчтүү булардай лидер жок, алардын ал минус жагы. Азыр биз төртүнчү bir күчтүү айталы. Булар жанагы отрицаловчиликтер деп коет, баягындай бүт нерсени отрицать этишип мындай четке түртүп жаңычыл көз караштагы жаштардан турган бардык ушундай жогорку күчтөрдүн көпчүлүк нерселерин кабыл албай өздөрүнчө барабыз деп жаткан топ. Бул азыркы сөз кылып жаткан топ. Булардын лидери мен ойлоп жатамын ушул Бактыбек Калмаматов Текебаев тарабында эмес, ушул төртүнчү күчтү жетектеген саясатчы болушу мүмкүн да. Анткени ошол эле ушундай эле көз караштарды Чыңгыз Капаров деген жанагы оратор жигитибиз бар. Ушул колдонуп жүрөт. Акыркы кездерде мындай көз караштардагы жанагы Улан Үсейин, жанагы искусстводогу волонтерлордун топтору, искусстводогу адамдар көбүнчө ушул жаштарды булардын ою боюнча ушундай да. Бирок Бактыбек Калмаматов айтты, жаштар десе эле жалаң жаштар эмес, бул мындай иштеген баштарды дагы мындай чоң эле саясатчылардын ичинде Бактыбек эми мурда депутат болуп жүргөн, ушундай саясатта жүргөн жигит да. Кандай болсо дагы чыңгыздарга же болбосо башка бирөөлөргө караганда саясаттын даамын татып, саясатта согушуп, ошол Текебаевдин школасынан өтүп калган мындай тиштүү жаш лидер да. Менин оюмча бул ушул төртүнчү топту жетектеп бара жаткан ушул Бактыбек Калмаматов болуш керек. Булардан дагы мындай Бактыбек Калмаматов эч ким эмес. Бул деген тиги Мадумаровдун же болбосо Текебаевдин же болбосо тиги Садыр Жапаровдун деңгээлине жетип барууга көп бар. Буну эске алууга болбойт. Бул саясий аренага чыга албайт деген көз караштардын өзү дагы туура эмес да. Анткени ушул жаштар кечээки күнкү революцияны ушул жаштар кылды. Бардыгын жаштарда чоң күч бар экендигин көрдү. Ошол нерсени билип турат. Тиги жаштардын өзү дагы сезип калды. Жаштар активдүү азыр, баягындай силер ойлогондой дүмбүл жаштар жок бул жерде. Бияка жүр десең бияка, тияка жүр десең тияка эсип алып кете бере турган абдан билимдүү, илимдүү жаштар. Эмне себептен баш ийбей жатышат буларга? Жаштардын башы жеткен нерсеге чоң саясатчылардын башы жетпейт. Жаштар компьютерде, башка нерселерде абдан прогрессивдүү, билимдүү. Анан кийин каяктагы бир макале сакалелорго баш ийип, эски саясатчы, консерватор, жанагындай түшүнүксүз адамдарга эч качан булардын баш ийгиси келбейт. Мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарыма, кыздарыма бир нерсени, мисалы үчүн ушул интернет жагынан, башка нерсе жагынан мен өзүм башым жетпейт. Алардын деңгээлине жетиш үчүн мага кыйла бар да. Ошондой билимдүү, илимдүү жаштар алдыда туруп, анан кийин каяктагы макале сакале эски саясатчыларды алар эч качан колдогусу келбейт. Бакыт Калмаматов мына ошол жаштарды ээрчитип бара жатат. Булардын жетишпеген жактары. Кечээ күнү Бакыт Калмаматов айтты, жаштар дейсиңер, жаштарда тажрыйба жок экен. Мына өздөрү революция жасатып туруп оозунан алдырып койду. Анткени буларда тажрыйба жок. Булардын жетишпеген жактары бир аз ынтымактын жоктугу. Ушундай эле прогрессивдүү туура көз караштагы жаштар бар, бирок бириси чоң казат тарапта жүрөт, мисалы үчүн Асхат Осмонов сыяктуу. Бириси дагы бир жакта жүрөт, бириси Мадумаров терчип жүрүшөт, бириси Садыр Жапаров терчип жүрүшөт. Ушундай башка чоң ири саясатчыларды ээрчиген жаштар бар да. Ал эми булардын мындай жаштар болуп, билимдүү, анан тажрыйбалуу, өздөрүнчө топ болуп кете алышын бириктире турган күчтүү бир өңчөй лидеринин дагы жоктугу болуп жатат.
Менин оюмча ошол bir lider bolsa ушул Бактыбек Калмаматов болушу мүмкүн. 4-чү ири топ ушул достор. Биз абдан көп сүйлөп койдук. Мындай мага көп сын айтышат. 5 мүнөт эле 10 мүнөт эле сүйлөбөйсүңбү, тантый берет экенсиң, тиги бу экенсиң, анан тигиге сатылып кетипсиң. Мен эч кимисине сатылбаймын. Мен азыркы коомдогу канча топ кайсыл жак менен келе жатат, ошолор жөнүндө анализ кылдым. Ал эми менин өзүмдүн көз карашымды билгиңиздер келсе достор, мен азырынча мындай тең көз караштамын, бирок шайлоодо албетте өзүм активдүү гражданин катары мен буларды 4 топту тең bir тараптуу колдобогонум менен кандайдыр бир бирөөсүнө кандайдыр бир кичинекей артыкчылык бериш үчүн сөзсүз түрдө добушумду беремин. Жана сиздерди дагы сөзсүз мындай кайдыгер болбой, мен баарына каршымын, анан тиги бу деген сыяктуу болбой, ушул азыркы алдыда келе жаткан шайлоого активдүү катышып берүүңүздөрдү суранамын. Ал эми өзүмдүн көз карашымды айта турган болсом достор, мен акыркы кездери ушул Талант Рыспаев деген агай бар, чет өлкөдөгү профессор. Ушунун идеологиясын мындай жактап келе жатам. Мен ага чейин былтыр эмес, быйыл жазда карапайым эл тилектештик кыймылы кетика деген кыймылды түзгөнбүз. 22 майда мен дагы бир некин досторум болушуп. Биз карапайым элдерди бириктирүүгө, андай бийликке бизде азырынча умтулуу жок, башка жок. Биз карапайым элдердин гана кызыкчылыгын коргойбуз. Биз карапайым баягы пролетарий всех стран соединяйтесь деген сыяктуу бүткүл карапайым элдер бириккиле деген идеологияны тутунабыз. Биз баарыбыз бириксек күч болобуз. Ошондой карапайым эл тилектештик кыймылы деген кыймылды мен ошол 22 майда айтканмын, бирок ал жөнүндө көп биз идеология башка жактарын жүргүзө элекпиз. Азырынча мындай уставтар иштелип келе жатат. Эми негизги идеологиябыз болсо ошол мен Талант Рыспаевдин куттуу эл, кутман жер деген нерсесин колдономун. Ошондуктан мен карапайым эл тилектештик кыймылы дегенди кийинки кезде өзүмчө мен ойлонуп жатам. Куттуу эл тилектештик кыймылы. Биз куттуу эл болушубуз керек, кутмандуу жер болушубуз керек. Ошол агай айткандай ушундай идеологияны тутунган адаммын мен азырынча. Силер ойлогондой Мадумаровду дагы 100% колдонуп кетпеймин, Садыр Жапаровду дагы колдобоймун. Ошондой эле Калмаматовду дагы ушуга эле голос бергиле деп айтпаймын. Биз канткен учурда дагы биздики канал кандайдыр бир башка адамдарды үндөп бияка деп, анан сен тиги көз карашты тутунуп атасың деп сындап, буга деп тартууга мен андай кылбаймын. Бардыгыңардын көз карашыңарды сыйлаймын. Ал эми менин өз идеологиям болсо ошол куттуу эл тилектештик кыймылы деген кыймыл. Ушул биз куттуу эл деген, биз азыр ал жөнүндө бир мындай сөз жок. Ал акырындан келе турган нерсе. Азырынча биздин көз караш ошол. Мен жөнүндө абдан эле билгиңер келсе, башка болсо сен кимсиң, эмне билимиң бар, тиги бу деп жатышат. Мен 1994-жылы дене тарбия институтун очный бүтүргөнмүн, аскердик баштапкы окутуу жана дене тарбия мугалими деген. Андан кийин ички иштер министринин Алиев атындагы академиясын бүтүргөм. Ага чейин Жалал Абад педагогикалык окуу жайын бүтүргөм. Бир топ билим деңгээлдерибиз бар, бирок ал билим деңгээлдер дагы мен ушундай билимдерим бар деп туруп эле ал жетишсиз. Көп тажрыйбаларды топтош керек. Бизде азырынча мындай күчтүү амбиция жок. Биздин негизги нерсе ушул карапайым элдердин кызыкчылыктарын коргоо, карапайым элдерди биригүүгө чакыруу, ушулардын кызыкчылыгын элдин алдында коргоп берүү менин негизги принцибим. Башка айта турган эчтекем жок. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду достор. Саламатта туруңуздар.